Мына бүгүн биз Мүлк сүрөсүн жаттоодо 3-сабакты өтөбүз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Дагы бир жолу окуйбуз. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Эми ушул аятты 33 жолу кайталап жаттайбыз. Башынан баштап аягына чейин. Эгерде дем узунураак жетсе, анда башынан баштап аягына чейин окуган жакшы. Эгерде демиңиз азыраак болуп жетпей калса, анда وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ деп токтоп, андан кийин кайра وَقُلْنَا деген сөзүн улап баштайбыз. Эми биз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи аятын жаттап бүткөндөн соң, эми кийинки аят жаттоого өтөбүз. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Дагы бир жолу окуйбуз. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Эми биз бүгүнкү сабактын кийинки, тагыраак айтканда экинчи аятын дагы 33 жолу кайталап жаттайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын экинчи аятын жаттап бүткөндөн соң, эми биринчи жана экинчи аяттарды кошуп 33 жолу кайталап жаттайбыз. Ушул жогоруда эки аятты жаттап бүткөндөн соң, эми сабагыбыздын 3-чү аятын жаттоого өтөбүз. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Бул аятты дагы 33 ирет кайталап жаттайбыз. Бул аятты жаттап бүткөндөн соң, мурдагы аяттар менен кошуп 33 жолу баарын кайталап чыгабыз. Бүгүнкү сабактын акыркы аятын жаттоого киришебиз. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Дагы бир жолу окуйбуз. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Бүгүнкү сабагыбыздын акыркы аятындагы эми 33 жолу кайталап жаттайбыз. Мурда айтып өткөндөй эле, кээде аятты карап, ал эми кээ кезде аятты карабай кайталаган жакшы. Акыркы аятты дагы 33 жолу кайталап жаттап бүткөндөн соң, эми башынан баштап аягына чейин эң азында 33 жолу кайталап жаттайбыз. Эгерде мүмкүн болсо, башынан баштап аягына чейин 100 жолу окуган эң жакшы. Себеби кайсы бир нерсе канчалык көп окулса, ошончо көп эсте калат. Аллах Таалам баарыбызга мына бул улуу сүрөлөрдү жаттап, жүрөккө сиңирип, амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин.